Рум империясынын улуу эпископу дагатыр. О Рим эли, бизге Ахматтан Аллахтын жалгыздыгына чакырган кат келиптир. Албетте, мен Аллахтан башка Кудай жок жана Ахмат анын кулу жана элчиси экендигине күбөлүк беремин. Эпископ дагатыр. Субханаллах. Ардактуу сахаба Абу Суфьяндын исламга кеч келиши менен Аллах Таала ислам үммөтүнүн улууларынан биринин укмуштуудай тарыхын жалпы инсаниятка билдирүүнү каалагандай. Бул баатыр ошол замандын эң эрктүүсү болгон, анын диний бийик кызматорду аны улуу Рум империясынын императору Ираклийден да бийик кылды. Бул улуу мусулман баатыры сиз экөөбүзгө окшоп мусулман болуп төрөлгөн эмес, намаз да окуган эмес. Анын исламдагы тарыхы аз гана көз ирмемдерге созулган, бирок ага карабастан бул инсан өз ысымын улуулардын катарына жазып кеткенге жетишкен. Ал чыныгы эркектик мүнөзү бар, таза жүрөктүү жана курч акылдуу адам эле. Анын ысымы эпископ Дагатыр. Дагатыр ким экенин көпчүлүгүбүз биле бербейбиз. Ал токтоо жаштагы жөнөкөй бир адам эле. Ал Рамазандын орозосун да кармаган эмес, намаз да окуган эмес, ошондой эле Каабаны да көргөн эмес. Бирок ал Аллахка андан да улуу бир кызмат кылган. Ал Аллах үчүн жанын берген. Ал эч кимден коркпостон акыйкатты айткан. Анын акыйкат сөзү аны шейит кылып, аны улуу инсандардын катарына кошту. Бир эле сөз адамды бейиштин төрүнө чыгарса, бир сөз адамды тозоктун түбүнө түшүрөт. Бул инсан согуштарда жеңишке жетпесе да, биздин ар бирибизде болгон нерседе чоң жеңишке жеткен. Биздин баатырыбыз инсандын эң чоң душманы болгон жамандыкка үндөөчү напсисин жеңген. Маселе бул нерседе эмес, анткени баарыбыз жамандыкка үндөгөн напсибиз менен күрөшүүдөбүз. Бирок биздин аны ким жеңди? Инсандын напсиси менен күрөшүүсү эзелтеден келген нерсе, аны менен болгон күрөшүү акыркы дем менен токтойт. Бул күрөш инсанга келген сыноолор күчөгөн сайын күчөй берет. Дагатыр башка чоң сыноолорго туш болбосо да, анын диний бийик кызматорду өзү чоң сыноо эле. Бул улуу мусулмандын Аллах үчүн кылган курмандыгынын улуулугун түшүнүүң үчүн өзүңө өзүң жөнөкөй бир суроо бер. Эртеби кечпи Аллахтын ачуусун келтире турган кызматордуңду Аллах үчүн таштап кое аласыңбы? Бул суроонун жообун чынчылдык менен ар бир адам өзүнө өзү айтсын. Ал эми биздин баатырыбыз Византия империясынын эң жогорку кызмат ордунан кетүү үчүн көп деле ойлонгон жок. Ошондой эле ал Аллах үчүн жанын бергенге да экиленген жок. Келгиле да анда бул улуу баатырдын Абу Суфьян айтып, аны биз үчүн Имам Бухари сактап калган тарыхы менен таанышып чыгалы. Аллах алардын баарынан ыраазы болсун. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Меккелик Курайштарды Худайбия тынчтык келишимине көндүргөндөн кийин динди башкаларга да жеткире турган убакыт келет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын максаты өлтүрүү, согушуу эмес эле. Тарыхта мусулмандар өздөрүн коргоо үчүн же жалпы карапайым элге динди жеткирүүдө тоскоол кылгандар менен гана согушушкан. Азыркы учурда өздөрүн ислам кыймылыбыз деп эсептеп жүргөндөр динди кан төгүү үчүн колдонуп калгандыгы өтө чоң көйгөй. Ошондуктан алар жанкечти жаштарын ар кайсы жерге кан төгүүгө жиберип жүрүшөт. Бул кээ бир максат менен кылынса, көпчүлүк учурда иштерин максатсыз эле башаламан кылышат. Алар Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын элдер менен кандай мамиле кылганын билишпейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жалпы инсаниятка диндин жетүүсүн үмүт кылат эле. Худайбия келишими бекитилип, мусулмандар меккелик мушриктердин кол салууларынан кутулуп калганда, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам адамдардын баарына жеткирүү үчүн жер бетине сүйүүнүн жана эркиндиктин дини, ислам динин жайылта баштайт. Ар тарапка жиберилген элчилердин бири келбеттүү сахаба Дихия ибн Халифа аль-Калби эле. Жебрейил алейхиссалам Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга ушул сахабанын келбетинде келет эле. Анткени ал келбеттүү, жүзү жаркыраган сахаба эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул сахабаны Рим императору Ираклийге жиберген. Ираклий ким?
Анын толук аты Флавий Август Ираклий. Ал Чыгыш Рим империясынын Византия императору. Ошол учурда дүйнөнүн эң чоң бөлүгү Перс жана Византия империяларына карап турган. Бул император империянын бийлигине 610-жылы келген. Ираклийдин теги армениялык христиандардан болот. Ал ошол учурда азыркы Тунисти башкарып турган атасына жардам берип жүргөн. Ыйык Куранда айтылгандай, византиялыктар перстерден жеңилгенден кийин атасы улуу Ираклий кулап бараткан өлкөсүн сактап калуу үчүн уулун даярдайт. Ираклий ошол учурдагы император Фокуну тактыдан кулатуу үчүн империянын борбору Константинопольго кол салат. Бул анын перстерден кол салуусунан жана император Маврикий өлгөндөн кийинки өлкөдөгү башаламандыктан сактап калуу үчүн кылган акыркы аракети эле. Ираклий Тунистен деңиз аркылуу келип Константинопольдун бийлигин тартып алат. Ал өзүн өлкөнү сактап калган баатыр Цезарь деп жарыя кылган. Андан кийин ал перстерди 627-жылы Ниневияда жеңип алып, элдик жана диний баатыр аталган. Ираклий жеңиштен кийин Раббисине ыраазычылык билдирүү үчүн Иерусалимге жөө барып зыярат кылат. Ал Иерусалимде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын элчиси Дихия ибн Халифага туш болуп калат. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын катын берет. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысмы менен, Абдуллахтын уулу Мухаммадтан, Румдун улугу Ираклийге. Туура жолду кармагандарга тынчтык болсун. Андан кийин албетте мен исламга чакырамын. Исламды кабыл кыл, ошондо сен кутуласың. Исламды кабыл кыл, Аллах сага 2 эсе көп жакшылык берет. Эгер баш тартсаң, анда сага жалпы арийчилердин күнөөсү жүктөлөт. Айткын, о китеп ээлери, биз менен силердин араңарда окшош болгон сөзгө келгиле. Ал сөз төмөндөгүчө: Аллахтан башкага ибадат кулчулук кылбайлы жана Аллахты таштап, кээ бирөөлөрүбүз башка бирөөлөрүбүздү Робби Кудай кылып албасын. Эгер жүз бурушса, мындай деп айткыла: күбө болгула, биз мусулмандарданбыз. Ал-Имран сүрөсү 64-аят. Ал араб жарым аралындагы эч ким тааныбаган бир адамдан жер бетиндеги эң чоң императорго жиберилген бул укмуштуу катты жакшылап карап чыккан соң, катта жазылган маалыматтын чын төгүнүн тактап билгиси келет. Ал диний адам болгондуктан Инжилде айтылган пайгамбар чыга турган заманды да билет эле. Анын ким экендигин тактап билүү үчүн ошол жердеги арабтардан таап келүүсүн буйруйт. Аллахтын жазмышы менен Палестинанын Газа шаарында Абу Суфьян жана бир топ курайыштар мусулмандар менен түзүлгөн тынчтык келишиминен кийин соода иштери боюнча жүргөн болот. Аларды императордун алдына алып киришет. Ираклийге котормочу алып келишкенде, ал араб соодагерлерине суроо узатат. Өзүн пайгамбармын деп жаткан адамга кимиңердин тууганчылыгыңар жакыныраак? Абу Суфьян айтты: ага эң жакыны менмин. Амавилер Хашимдин балдары. Ал эми Амавилердин чоң аталары Абдушамс, Аллахтын элчисинин чоң атасы Хашимдин эгиз бир тууганы. Ираклий: аны мага жакыныраак алып келгиле да шериктерин артына койгула, деди. Андан кийин ал котормочусуна мындай деди: мен андан, Абу Суфьяндан сураймын, эгер мага жалган айтса, анын жалган айтканын артындагы шериктери айтып турушсун. Доктор Рагиб Ас-Саржани бул учурду төмөндөгүчө сыпаттайт. Ираклий бул пайгамбар жөнүндө баарын билүүнү аябай каалаган. Ошондуктан толук маалымат алуу үчүн анын эң жакын тууганын сураган. Ошол эле учурда Абу Суфьяндын артына чындыкты гана айтуусу үчүн жанында бирге келген соодагерлердин баарын койгон. Мындай абалда Абу Суфьян да, анын артындагылар да жалган айта алышпайт. Бирок жалган айтуу Абу Суфьяндын иши эмес эле. Арабтар наадандыкты ортодо жалган айтууну эң жаман сапат деп эсептешчү. Абу Суфьян бул учурда исламга кире элек болсо да, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды аябай жаман көргөнүнө карабастан жалган айтпайт эле.
Ошондой эле артында тургандар да анын жалган айтканын императорго айтып бербешин билсе да, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам тууралуу жалган айта алган эмес. Бул хадистин башка түрүндө: бирок мен жалган айтуудан бир топ жогору турамын, жалган айтпаймын деп айткан. Ираклий арабтардан чыккан пайгамбардын чын төгүнүн билүү үчүн арабтар, римдиктер, эмирлер, вазирлер жана окумуштуулардын катышуусунда Абу Суфьяндан сурай баштайт. Ираклий суроосун мынтип баштайт: анын ата теги жана силердин араңардагы орду кандай? Абу Суфьян: анын ата теги Кадыр Барктуу. Ираклий: андан мурда эч ким бул сөздү айткан эмес беле, мен пайгамбармын деген сөздү? Абу Суфьян: жок, араб тарыхында эч ким антип айткан эмес. Ираклий: анын ата бабаларынан падыша болгонбу? Абу Суфьян: жок. Ираклий: аны ээрчигендер адамдардын эң кадыр барктууларыбы же алсыздарыбы? Абу Суфьян: эң алсыздары. Ираклий: көбөйүп жатышабы же азайып баратышабы? Абу Суфьян: көбөйүп жатышат. Ираклий: анын динине киргенден кийин динине нааразы болуп чыгып кеткендери барбы? Абу Суфьян: жок, эч ким чыккан жок. Ираклий: аны бул сөздөрүн айтканга чейин жалганчылык менен айыптагансыңарбы? Абу Суфьян: жок. Абу Суфьян Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар болгонго чейин чынчыл жана аманаткөй болгонун жакшы билет эле. Ираклий: жаман ойлуулук кылабы? Абу Суфьян: жок, бирок биз аны менен көптөн бери көрүшпөйбүз, ошондуктан ал азыр эмне кылып жатканын билбейбиз. Ираклий: аны менен согуштуңарбы? Абу Суфьян: ооба. Ираклий: согушуңар эмне менен аяктады? Абу Суфьян: кээде биз, кээде алар жигит. Бадыр, Ухуд казактары. Ираклий: силерди эмнеге буйруп жатат? Абу Суфьян: ал жалгыз Аллахка кулчулук кылгыла, ага эч нерсени шерик кылбагыла, ата бабаңардын айткандарын таштагыла деп айтат жана бизди намаз окууга, чынчылдыкка, тазалыкка жана туугандар менен карым-катнаш кылууга буйруйт. Бул суроолордон кийин Ираклий таң калыштуу бир жыйынтыкка келет. Ал берген суроолорунун маанилерин Абу Суфьянга түшүндүрө баштайт. Котормочусу Абу Суфьянга которуп турат. Ираклий айтат: ата тегин сурадым. Анын ата теги Кадыр Барктуу дедиң. Ал эми пайгамбарлар коомунун арасындагы Кадыр Барктуу ата тектен жиберилет. Андан мурда бул сөздү башкасы айткан беле деп сураганымда, жок деп жооп бердиң. Эгер ал айтып жаткан сөздөрдү андан мурда бирөөлөр айтканда, анда анын сөзүн кайталап жатат деп ойлойт элем. Анын ата бабаларынан падышалар болгонбу деген суроомо да жок деп жооп бердиң. Эгер анын ата бабаларынан падыша болгондо, ошол падышалыкка жеткиси келген бириси экен демекмин. Аны пайгамбар болгонго чейин жалганчылык менен айыптаган белеңер деген суроомо да жок деп жооп бердиң. Мен дароо эле адамдарды алдабаган, Аллахты да алдабайт деп түшүндүм. Аны ээрчигендер адамдардын кадыр барктууларыбы же жөнөкөй элдерби деген суроомо жөнөкөй элдер деп айттың. Анткени элчилерди дал ошолор ээрчийт. Көбөйүп жатышабы же азайып баратышабы деген суроомо көбөйүп жатышат деп жооп бердиң. Ыйман маселеси толук болгонго чейин ушундай болот. Арам ойлуулук кылабы деген суроомо да жок деп жооп бердиң. Анткени элчилер арам ойлуулук кылбайт. Эмне кылууга буйруп жатат деп сураганымда, жалгыз Аллахка кулчулук кылып, ага эч нерсени шерик кылбоого, айкелдерге сыйынбоого, намаз окууга, чынчыл болууга жана таза болууга буйруп жатат деп айттың. Бул көркөм жыйынтыктан кийин Ираклий Абу Суфьянга ишеничтүү карап: эгер сенин айткандарыңдын баары чын болсо, анда ал мен турган жерге ээлик кылат, Шам чөлкөмүнө. Анын чыгаарын билген элем, бирок ал силерден чыгат деп ойлогон эмес элем. Арабтардан. Римдиктер арабтарды өзгөчө деп ойлошот эле. Эгер мен ага жете алсам, аны менен сөзсүз жолукмакмын, а эгер жолугуп калсам, анын буттарын жууп бермекмин. Бул укмуштуу хадистин башка вариантында биздин баатырыбыз Дагатырдын тарыхы айтылат.
Иракли пайгамбардын жиберген катынын чындыгын көрсөткөн жыйынтыктан кийин Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын элчиси Дихья аль-Калбиге карап мындай дейт: албетте мен сенин досуңдун пайгамбар жана элчи экенин жакшы билемин. Ал биз күтүп жана китебибизден окуп жаткан адам. Бирок мен римдиктерден мага зыян келип калуусунан коркомун. Эгер андай болбогондо, аны ээрчит элем. Сен эми епископ Дагатырга барып, ага досуң Аллахтын элчиси тууралуу айтып бер. Аллахка ант болсун, Римде анын кадыр-баркы менден улуурак жана аны жакшы угушат. Карап көр, сага эмне айтат экен. Дихья епископтордун чоңу Дагатырга барып, Ираклийге Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан эмне алып келгенин жана анда эмне чакырганын айтат. Дагатыр айтат: Аллахка ант болсун, сенин досуң жиберилген пайгамбар экен. Биз анын сыпатынан билебиз. Биздин китептерибизде анын ысмы бар. Андан кийин жүрөк Дагатыр кара кийимин ак кийимине алмаштырып, таягын алат да чиркөөдөгү римдиктерге чыгып бийик үн менен: О Рим эли, бизге Ахматтан, Аллахтын жалгыздыгына чакырган кат келиптир. Албетте, мен Аллахтан башка кудай жок жана Ахмат анын кулу жана элчиси экендигине күбөлүк беремин дейт. Дагатыр бул сөзүн бүтөр-бүтпөс римдиктер ага жабыла асылышып, анын жаны жаратуучусуна чыгып кеткенче тепкилешет. Жүрөк Дагатырды Аллах мээримине алсын жана аны сүйүктүү пайгамбары Ахмат саллаллаху алейхи вассалам менен бейиште бирге кылсын. Епископ Дагатырдын тарыхын христиан булактарынан көп издедим, бирок ал тууралуу эч нерсе таба албадым. Жада калса, анын латын тилиндеги ысымын да таба албадым. Чиркөө архивин жакшылап карап чыккан адам чиркөөнүн архивинде бир доордун тарыхы толугу менен өчүрүлүп кеткенин байкай алат. Ошол учурда жашап кеткен епископ жана попторунун ысымдары да айтылган эмес. Чиркөөлөр өздөрүнө каршы чыккандардын тарыхын түп тамыры менен жок кылып салууга көнүп калышкан. Бирок Дагатыр эмне үчүн Мухаммад дебестен Ахмат деп айтты? Дагатыр менен Иракли ушул ысым менен пайгамбар келерин кандай билишкен? Библияда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын ысымы кандай аталган жана ошол ысымы азыркы күнгө чейин айтылып келе жатабы? Бул суроолорго жооп табуу максатында ислам үммөтүндөгү улуу 100 инсандын бирине жолугуу үчүн Европа материгине сапар тарталы. Бул инсан Библиядан бир коркунучтуу сыр тапкан. Бул сыр азыркы аалам картасын толугу менен өзгөртүп кое алат. Кезектегиси